Саламатсыздар, бурматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн биз ашказан оорулары боюнча сөз кылабыз. Ашказан кандай ооруларга дуушар болот? Дагы эле Авангард клиникасынын дарыгерлери менен бирге айтып бермекчиз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Ашказан оорусунун себептери туура эмес тамактануу дейт дарыгерлер. Өз убагында тамактанбаган адам көп учурда ашказан оорусуна кабылат. Авангард клиникасы заманбап аппараттардын жардамы менен ашказан оорусуна кабылган жарандардын дартын так аныктап, тез арада айыктырууга жардам берет. Нурхан Кудайбердиева 10 жылдан бери ашказаны ооруп ооруканаларга кайрылып жүргөн, бирок оорусу айыккан жок. Жеген тамагын аш кыла албай кыйналат. Авангард клиникасына кайрылууга аргасыз болуп, бүгүн текшерүүлүүгө келди. Авангард клиникасы бейтаптарга жакшы жардам бере тургандыгын буга чейин эле билген. Жолдошу көз оорусу менен кайрылып көрүүсү жакшырган. Мындан улам Нурхан айымдын үй бүлөсү Авангард клиникасынын дарыгерлерине ишеним артат. Авангард клиникасына күйөөм алып келди. Күйөөмүн көз ооручу эле. Көз ооруп көрүнүп турчу Улукбек деген балага келип, ал көзүн көрсөттү. Анан ушул жерден угуп эле өзүм ашказанымды көрсөтөйүн деп келдим. Ашказаным өзү бир 10 жылдан бери ойт эле. Азыр эми шланг жутайын деп атам го, ошо врачка карап лечение алам да. Буга чейин ооруканаларга кайрылгансыз? Кайрылганмын. Бир жолу областной больницадан шланг жутканмын. Лечение алган элем. Ошо тамакты көп жеп алгандан окшойт. Ооба, күйөөм көзүнөн лечение алып жүрүп ушул жерден дайым алат да. Анан жакшы дейт көзүнөн лечение алып жакшы да, анан келдик да. Дарыгер Айбек Шакиров келген бейтаптарга алгач кеңеш берип, дарылоо жолдорун түшүндүрөт. Эже мурун жутканмын деп атасыз, бир жуткансыз. Эми билесиз, кичине кыйынчылык болот. Бирок сиз коркпоңуз. Бул процедура сизге зыян тийбейт. Процедуралардан жүрөгүңүзгө же башка органдарыңызга эч кандай зыяны жок. Сизден кете турган нерсе бул жөн эле жатып, мен угуп, оозуңуз менен терең дем алып турсаңыз эле болду. Калганын биз өзүбүз кылып коебуз. Макулбу? Мени угуп туруңуз, только эже. Бейтаптын ашказаны эмне себептен ооруп жаткандыгын жана кандай ооруга кабылгандыгын билүү үчүн анын ашказанына 9 мм шлангга жуткуруп, дартын аныктап жатат. Мына кирдик, мына ашказанды көрүп жатабыз. Азыр эми мына ашказанга келдик. Мына бул привратник деп коет. 12 ашказан менен 12 ичектин уланган жери деп коет. Бул клапан да. Ашказанда ичектерде ушундай клапандар болот. Улана турган жерде, мисалы кыз лөңгөчтөн ашказанга өтөр жер, ашказандан 12 ичекке өтөр жерде клапандар болот. Ошо клапандар аркылуу өтүлүп кирилет да. Мына бул азыр мына 12 ичекке кирейин деп аракет кылып атабыз. Мына 12 ичекке кирдик. Мына 12 ичекти көрүп атабыз. Эжеде эч кандай язвалар жок. Онкология оорулары жок. Кириң. Кичине таза эле болуп турат, кичине эле шамалдаштын белгилери турат. Мына нормада мисалы мына стенкалар розовый болуп туруш керек негизи. Бул эжеде кичине мына өзүңөр көрүп тургандай кызарыштар болуп турат, шамалдаштын белгилери бул. Ошол. Бирок мына эч кандай бир коркунучтуу оору жок. Жара же болсо эрозиялар деген мына жок. Дарыгер айымдын ашказанын текшерип чыкты. Коркунучтуу оору жок. Болгону туура тамактануу жана диета кармоо керектиги айтылды. Себептерине келсек, бунун себептеринен бири туура эмес тамактануу. Өз убагында тамактанбаган адамдар. Бир однообразный бир тамактардан жеп жүрүш. Кийинчиси көп психоэмоциональный фактор деп коет, көп кыжалат болгон адамдарда. Кыргызча кылып айтканда, көп кыжалат болуп ойлонгон адамдарда ушундай ооруларга алып келет. Адистердин айтымында ашказан оорусуна биринчиден туура эмес тамактануу, жогорку эмоционалдуу абал себеп болот. Айрым учурда тукум куучулук менен да дарт өтө берет. Режим боюнча адам баласы сөзсүз 3 мал тамактануусу керек. Эртең менен сөзсүз тамактануусу талап кылынат. Кургак тамак менен суюктук ичүү зарыл.
мисалы дарылангандан кийин болду эми бул адам кайра оорубайт деген эмес да. Бул адамга түшүнүш керек, что мисалы ушул элде ушул күнгө чейин келип жашоосу, мисалы питание жолу же башка көп кыжаалат болгон, ошол туура эмес, что ушу аракеттери больнойго зыян жеткирип аткат, мына ден соолук жактан. Мына деп доказать этип, ашказандан көрсөтүп коебуз. И дарылар менен эле эмес болбойт. И себептерин жоготуш керек, биринчи очередь. Устранить этиш керек. То есть туура эмес питание кылабы, түшүндүрөбүз, что кандай тамактанып жүрүш керек, канча маал жеп жүрүш керек, ошолордон неме кылабыз. Ооруну так аныктоо үчүн албетте биринчи кезекте аппараттар болуусу шарт. Авангард клиникасындагы жабдуулар акыркы үлгүдөгү кубаттуулугу аныктоо жагынан күчтүү. Баары чет өлкөдөн алынып келинген. Ошондой эле мындагы дарыгерлер чет өлкөдөгү дарыгерлер менен тажрыйба алмашып окуп турушат. Биздин ашказан ооруларды аныкташ үчүн бир эле больнойдун жалпы менен башка объективный көрүнүшү эле жетпейт. Обязательно оларды такташ үчүн биз мында эндоскопия деген аппарат менен колдонобуз. Эндоскопия аппарат бул ашказан ичектердин эми үстүнкү органдары. Ал деген кызыл өңгөч, ашказан, 12 эле ичекти текшерүү үчүн колдонулат бул аппарат. Эми аппаратыбыз Ахуа деп Кытайдын экспертный класса аппараты болуп эсептелет. Кытайдын өзүндө да передовой маркалардан бири болуп эсептелет. Көрүнүштөрү жакшы, мурун мисалы фиброскоптор менен колдонуп жүрчү адамдар, шлангалары жогон. Эми биздин эл коркот да, бул процедура кичине өзү негизи зыяны жок процедура болуп эсептелет бул процедура. Бирок кичине дискомфорт сезилет. Ошол үчүн адамдар кичине коркуп турат. Шланга ичке жогон экен деп ошону тандайт. Бирок биздики азыркы учурда ушу дүйнө жүзүндө чыгарылган аппараттардан эң ичкеси болуп эсептелет. 9 мм болуп, эң ичкериги 9 мм диаметри. И анан да эң основной моменти бул визуализация. То есть визуализация бул ичти жакты көрүнүшү. Канча бул аппарат качественный болсо, ошончо ичти жакшы көрсөтүп бере алат. И биз ошого карап, ички органдын стенкаларына карап биз өзгөрүштөрдү көрөбүз. Дарыгерлер ашказаны ооруган адамга өтө муздак тамак же суусундук сунушташпайт. Ошондой эле сүрсүгөн катуу тамактарды эмес, кайнатма жеңил тамактар менен азыктанган пайдалуу дешет. Кээде адамдар зарына болгон учурда өздөрү билип, ар кандай дарыларды ичишет. Алар ооруну убактылуу токтотушу ыктымал, бирок дарылабайт. Бул барып жарага айланышы ыктымал. Мындан улам оорунун алгачкы белгилери башталган замат дароо дарыгерге кайрылуу зарыл. Ашказан оорусуна кабылган адам газ сууларды, Кока-кола суусундуктарынан алыс болуусу шарт. Ашказан ооруга олуттуу маселе жасабаса, бул ракка айланып кетиши ыктымал. Значит, для профилактики патологии желудочно-кишечного тракта самое главное – это вовремя кушать и правильно кушать. Ашказан оорусуна кабылып калбоо үчүн эң алгач убактысында тамак ичип туруу зарыл. Биз диета кармоону сунуштайбыз. Эгер адам эртең менен түштө тамак ичпей, кечинде иче турган болсо, ал адам сөзсүз ооруга кабылат. Анткени ашказанда көп убакытка чейин эч нерсе жок жүрө берип, кечинде тое жеп алып жатып калат. Мында кыймыл жок, ашказанга оор келет. Эгер адам убактысында тамактанса, анда дагы шашпай, майдалап, чайнап жутса, ашказан жакшы иштеп тамакты аш кыла алат. Мындай адам ооруга кабылбайт десек да болот. Биз ар дайым жаштардын колунда газдалган суусундуктарды көрөбүз. Бул туура эмес. Кока-кола, Пепси сыяктуу газ суусундуктардын ички органга чоң зыяны бар. Хочется особенно сказать, прием напитков студенты постоянно в автобусах, в маршрутках, видим, они всегда ходят с бутылочкой Кока-колы. Это неправильно. Эгер сиз да ашказан оорусу менен жабыркап жүрсөңүз, Кара Суу районундагы Нариман айыл өкмөтүндө жайгашкан Авангард клиникасына кайрылсаңыз болот. Мында сиз каалагандай дарылап, тез убакытта айыктырууга жардам берет. Ал үчүн сиз 0555 15 15 05 номуруна чалып кайрылсаңыз болот.